Биз электрондук соода иши боюнча окуу модулубузду улантабыз. Бүгүн биринчи бөлүктө рынокты талдоо жана электрондук соода ишинин стратегиясы, үчүнчү сабакта сиздин бизнесиңиз үчүн электрондук соода иши ылайык келеби жана электрондук соода иши үчүн товарды кантип аныктоо керек деген темада сүйлөшөбүз. Электрондук соода ишин өзүңүздүн бизнесиңизге качан интеграциялаш керек? Эгер ички рынок чоң эмес болсо, сиз сатып иштеген рынок абдан каныккан жана анда таандаштык өтө жогору болгон учурда, сиздин бизнес орчундуу өсүп жатса, сиз жаңы товарды же кызматты ишке киргизип жатсаңыз жана сиз жаңы рынокко киргиңиз келип жатса, ошондой эле сиз онлайн сатууларынын жаңы каналдарынын тең салмактуу портфелинин эсебинен бизнесиңизди кеңейтүүнү каалап жатсаңыз, электрондук соода ишин өзүңүздүн бизнеске киргизүүдөн мурда кандай суроолордун үстүнөн ойлонуу керек? Кардалар онлайн сатып алууга даярбы? Жана андан ары кардалар сайтка жеңил кирүүсү жана сатып алууларды жүргүзүү үчүн инфраструктура жетиштүү деңгээлде өнүккөнбү? Дагы бир маанилүү суроо, онлайн сатып алуу үчүн сиз сунуш кылган товарлар же кызматтар кардалардын суроо талабы болуп эсептелеби? Сиздин компанияңыз жана сиздин кызматкерлериңиз онлайн B2B же B2C транзакцияларын интеграциялоого даярбы? B2C бул качан сиз өз товарыңызды чекене кардаларга сатууну сунуштасаңыз. B2B качан сиз өз товарларыңызды башка бизнеске сатсаңыз, башкача айтканда, дүңүнөн сатуу. Сиздин өлкөңүздүн башка аймактарында же чет өлкөлөрдө сиздин товарыңыз же кызматыңыз үчүн кандай онлайн сатуу мүмкүнчүлүктөрү бар? Парето принципи булагына ылайык, орточо алганда товарлардын жана кызматтардын 20% киришеңиздин 80% алып келет. Ошондуктан электрондук соода иши үчүн товарларды жана кызматтарды тандоо абдан маанилүү. Товарларды жана кызматтарды кантип тандоо керек? Эл аралык деңгээлде сатуу үчүн эң киришелүү товарларды жана кызматтарды тандаңыз. Биринчи, эң көп сатыла тургандарынан баштаңыз. Кардардын түрүнө жараша товарларды жана кызматтарды ыңгайлаштырыңыз. Булар атайын сунуштар, жеке адамдар же ишканалар үчүн бир нече даанадан партиялап сатып алуу, жеке жана юридикалык жактар үчүн сатып алуу болуп саналат. Ар түрдүү өлкөлөр үчүн товарларды жана кызматтарды ыңгайлаштырыңыз. Мисалы, маданий өзгөчөлүктөр, түстүк артыкчылыктар, электр тармактарынын тиби жана розеткаларынын түрү. Түстүк артыкчылыктар жөнүндө кийинки бөлүмдө кенен сүйлөшөбүз. Анда түстү кантип тандоо керек жана кайсы түс бул сезондо популярдуу экендигин кантип билүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Интернетте сатуу үчүн товарларды же кызматтарды ыңгайлаштырыңыз. Ошондой эле онлайн көрсөтүүлөрдү, видео материалдарды, онлайн курстарды пайдалангыла жана электрондук товарларды жана кызматтарды түзгүлө. Кошумча нарк менен товарларды жана кызматтарды кошуңуз. Мисалы, жекелештирүү, жеке настройкалар, жазылуулар. Товар дайыма жогорку сапатка ээ экенин текшериңиз. Жана сизде өлкөнүн жана тармактын талаптарына ылайык кызмат көрсөтүү үчүн квалификация же товар үчүн сертификат бар экенин текшериңиз. Кыскача корутундуларды жасайлы. Кайсы товарларды жана кызматтарды интернетте сатууга болорун тандаңыз. Сөзсүз түрдө эле сизде болгон товардын баардыгын эмес, жакшы өтө турган товарлардан, мисалы, 1-2 товардан баштаңыз. Сиздин товарларыңыз жана кызматтарыңыз конкреттүү өлкөдө сатуу үчүн ылайыктуу экенин текшериңиз. Ал өлкөнүн маданий өзгөчөлүктөрүн, түстүк артыкчылыктарын жана керектүү өзгөчөлүктөрүн эске алыңыз. Көптөгөн онлайн керектөөчүлөр үчүн баа негизги аныктоочу фактор болуп эсептелбейт. Товардын мүнөздөмөсү, сапаты жана коопсуздугу баага караганда артыкчылыкка ээ болушу мүмкүн. Керектөөчүлөр чийки балык, эт жана сүт азыктары же жумуртка сыяктуу тамак-аш азыктарынын сапатына өзгөчө кам көрүшөт. Ошондой эле керектөөчүлөр оюнчуктарга, бут кийимдерге жана башка балдардын буюмдарына да абдан көңүл бурушат. Интернетте товарларды жана кызматтарды сатууга тандап жатып, сиздин товарга суроо талапты жана анын популярдуулугун иликтеңиз. Ар бир өлкөдө канча ушундай товарлар же кызматтар сатылат? Электрондук соода ишинин каналдары аркылуу канча сатылат? Кайсы товарлар же кызматтар эң көп сатылат? Электрондук соода аянтчаларында жана издөө системаларында белгилүү товарлар жана кызматтар канчалык жогору турат?
Киреше алуу үчүн онлайн кандай товарларды, кызматтарды сатуу керек? Сунушталган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө чечим кабыл алуудан мурда кийинки суроолорду карап, иликтеп чыгуу керек. Кандай бош орундарды ээлесем болот? Менде жаңы товарлар жана кызматтар үчүн идеялар барбы? Жаңы рынок үчүн актуалдуураак, ылайыктуураак болуу үчүн бренд, товар, кызматтын ыңгайлашышы керекпи? Мага издөө системаларында, социалдык тармактарда жана соода аянтчаларында же үчүнчү тараптар аркылуу кандай онлайн көрүнүш керек? Ошондой эле сезондук фактылар барбы? Аны да такташ керек. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, эсиңиздерге салып кетким келет. Өзүңүздүн бизнеске электрондук соода ишин киргизүүдөн мурун электрондук соода иши сиздин бизнеске туура келеби жана сиздин компанияңыз буга даярбы? Иликтеп чыгыңыз. Ошондой эле электрондук соода ишине чыгарууда продукцияны жана кызматты туура тандоо маанилүү экендигин эсиңиздерге салам. Себеби ушулардын артында электрондук соода ишиндеги сиздин ийгилигиңиз турат.